Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына бүгүн биз силермен кайрадан кыргыз элинин баатырлык Манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде мен кара сөз түрүндө 5 томдуу Манас романын жазганмын. Мына алар силердин көз алдыңарда турат. Бул 5 томдуу романды тең толук ойдон Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептердин баары орто мектептердин кыргыз адабияты программасына киргизилип, Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондой эле мен окуучуларга жеңил болсун үчүн мындай кылып 8-11 класстын окуучулары үчүн жумушчу дептерлерди эпос боюнча түзгөнмүн. Бул жумушчу дептерлер дагы азыркы учурда мектеп программасына киргизилген. Андан кийин эпостун экинчи бөлүгү боюнча, Семетей боюнча жумуш улантып, мен азыркы күндө Семетейдин биринчи томун жазып бүттүм. Азыркы учурда Семетейдин эпос боюнча романдын экинчи томун жазып жатамын. Баатырлык эпосубузду мындан арта даңазалап дүйнө жүзүнө жайылтуу үчүн мен 5 томдуу Манас романды толук ойдон орус тилине өзүм которуп чыгып, азыркы учурда романдын кыргызча жана орусча бөлүктөрүн атайын сайт ачып, интернет сайт ачтым, epos-manas.com деп. Ошол сайтка сатуу үчүн койдум. Кимде ким кааласа, ошол жерден романдын кыргызча, орусча варианттарды сатып алса болот. Мындан ары дагы Манасты көбүрөөк жайылтуу үчүн мен азыркы ушул чыгарып жаткан видеороликтеримди орус тилинде да чыгарып жатамын. Жана анда дагы өзүмдүн романымдын орусча вариантынан үзүндүлөрдү окуп берип жатамын. Орус тилиндеги видеороликтерим дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолууда. Мунун өзү дүйнө жүзүндөгү кайсыл адам болбосун өзүнүн эне тилинде же өзү билген, жакшы билген тилде Манас эпосу менен анын негизинде жазылган роман менен тааныш алса болот дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем, өзүңөрдүн алыскы, жакынкы, чет мамлекеттерде жашап жаткан тууган уруктарыңарга, дос жарларыңарга, тааныш билиштериңерге бул жөнүндө кабар берсеңер, Манас эпосун жайылтууга аябай чоң салым кошкон болот элебиз. Мына мен кыскача эпос жөнүндө, өзүм чыгармам жөнүндө айтайын деген ушул. Эми болсо силерге уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Алмамбет Коңурбайдын чоң үйүнө аттан түшүп, жөө басып барып, кытайлардын салты боюнча ийилип көрүштү. Бирок Коңурбай ага чейшелүү жооп кайтарбастан ооз үчүнөн гана саламдашып койду. Сага ким экенимди көрсөтүп коеюн, акмак, деушүнөн ойлонду Коңурбай. Мен Анжыянды ондогон жылдар бою башкарып турган Алоокенин уулумун. Мен баарыңардан кыйынмын. Ошондуктан силер мага баш ийишиңер керек. Алмамбет Коңурбайдын суу учурашканына жини келечишти. Бирок үй ээсинин урматын кылып, ачууланганын билдирген жок. Коңурбай баатыр, деди ал. Менин эмне себептен келгенимди билип жатсаң керек. Түшүнүп жатам. Мыйыгынан жылмайды Коңурбай. Түшүнсөң анда жакшы. Жакшы кошуналар бири-бирине жамандык кылбайт.
Экөөбүз тең Кытайдын уулубуз. Ошондуктан баскынчылык кылбай, жайлообузду кайра кайтартып бергин. Кан жайла сеники эмес, биздики. Бул жүйөлүү сөздөр Коңурбайга аябай катуу тийип, Алманбет аны кемсинткендей көрүндү. Эмне деп жатасың, Алманбет, бакырды. Сен кайдан чыккан кыйынсың? Мен Алманбетмин. Сен мынтип телтеңдей бербегин. Керек болсо, кан жайлап эмес, баарыңар меники болосуңар. Эгерде өпкөңдү баспасаң, сени тирүүлөй мурдап туруп, териңди тескери сыйрып, өлүгүңдү атыңа кайра жүктөтүп, келген жолуңа айдаймын, деп узурунду Коңурбай. Баатыр, токтоо, жооп берди Алманбет. Сен мынтип аша чаппа. Сени атаң менен Анжияндан кыргыздар кууп жиберсе, буга биздин эч кандай күнөөбүз жок. Сен бул жерге качып келгениң аз келгенсип, бизге зулумдук кыласыңбы? Эмне? Өңү бозора түштү Коңурбайдын. Сыйың менен жүргөн, кытайлык болгонуң менен бул жер сенин элиң, жериң эмес. Ошондуктан сен өз элиңди билип жүргүн, деп катуу сүйлөдү Алманбет. Сен эмне деп дөдөрөп жатасың? Чыңырды чың сөздөргө чабаган, ордунан секирип турган Коңурбай. Көрчү мунун кыйындыгын. Андай кыйын болсоң, чык мага жекеме-жекеге. Жарайт, жалтанбастан жооп берди Алманбет. Экөө сыртка чыгып, аттарына минип, бири-бирине каршы найзасын туруп, бириңдете чаап жөнөштү. Алар майдандын ортосуна жеткенде Алманбет Коңурбайды бар күчү менен сайды. Башчылардын чабышканын көргөн Коңурбайдын сакчылары менен Алманбеттин аскерлери да бири-бирине карап турбастан урушту башташты. Алманбет майдандын четине чейин барып, кайрылып Коңурбай менен кайра чаап өтүштү. Анын каттуу соккусуна Коңурбайдын жаны чыгып кете жаздады. Атаң Нурайымдын баласы десе, ичинен сөгүндү, жаны кашаган Коңурбай. Көрбөйсүңбү? Менен тең болсо да, Алманбет аябай күчтүү экен. Найзасы менен тимелөпкө боорун үзүп жибере жаздады. Мен буга туруштук бере албаймын. Эгерде азыр дагы беттеше турган болсок, аны мени өлтүрүп коюшу эчке эмес. Мындан качкандан башка айла калбады. Үрөй учкан Коңурбай алгара аттын оозун бура тартып качканда, Алманбет аны кыл жерден аты менен кууй баштады. Бирок алгара булуттуу көктүн астынан, муулдуу чөптүн үстүнөн карааны кээде көрүнүп көрүнбөй закын болуп, ээсин куткарып, кыл жеренге жеткирбей койду. Муну көргөн Коңурбайдын жайсаңдары тайсалдай түштү. Соккула буларды деп Алманбет кыйкырганда, анын жоокерлери жапыр чабылып өтүшкөндө Коңурбайдын жайсаңдары туруштук бере албай, алды артын карабастан качып кетишти. Алманбет Коңурбайдын жоругуна жана коркоктук кылып качып кеткенине аябай жени келди. Бул Коңурбайдын эмне кылганы? Мен өз жеримди, жайлоомду сурасам, ал мени өлтүргөнгө аракет кылды. Бул эмне деген шумдук, зомбулук. Эгерде баары ушундай кылып, бири-биринин жерин басып алса, мамлекетте тынчтык, тартип болобу? Мында баардыгы бири-биринен чабышып, өлтүрүп, баскынчылык кылса, эл журтубуз кырылат, мамлекетибиз алчырайт. Өнүгөм деген өлкөдө мындай болбошу керек. Ошондуктан мен Коңурбайдын бул жоругу жөнүндө сөзсүз Эсенканга барып айтайын. Туура, мен азыр кан жайлакты кайра кайтарып алдым. Бирок Эсенкан биздин башкы каныбыз. Анын алдынан өтүп, болгон окуяларды айтып берейин деп чечкен Алманбет Эсенканга Бейжиңге карай жөнөдү. Алманбеттин адилет табуу жөнүндө тилеги орундалган жок. Себеби Коңурбай качкан бойдон андан узунуп Бейжиңге түз эле Эсенканга жетип барды. Ханым деп баштады сөзүн Коңурбай. Мен Сооронбуктун уулу Алманбет үстүнөн арызданып келдим.
Айта бер арызыңды деп башкирке десең қан. Қаным, сиз билгендей, Анжияндан атам экөөбүз Манастан бул жакка эл журтубуз менен көчүп келгенбиз. Буруттардын күчөп баратканын айтып, аларды токтотолу деген ниетте сизден уруксат алып, аскерлерди топтоп, кыргыздар менен кантип согуш керектигин үйрөтүп жүргөн элем. Билемин. Мен ошентип жүрсөм, бир нече күн мурда мага Алмамбет келди. Анын кандай ою бар экенин билбейм, бирок ал эч кандай себепсиз бүт аскерлеримди кырып таштады. Мен өзүм арандадырга кутулуп, сага жетип келдим. Эгерде сен тизгинин азыр тартып койбосоң, анын кесири бүт элибизге тийиши мүмкүн. Менин оюмча, ал сени унутуп, тактыңа отургандай ниети бар, деп Алмамбетти аябай жамандады Коңурбай. Бир аз ойлоно түшкөн Айсенкан ага карады. Мен сөзүңө ишендим дейли. Анда сен Алмамбетти эмне кыл деген турасың? Сурады ал. Ханым, таажын кыла жооп берди Коңурбай. Алмамбет адилеттүү кан болуп, элди колуна алып, атагы таш жарып, бүт каканчыңга угулду. Менимче, ал ушундай жол менен жакшы көрүнүп, даңкын ашырып, бүт элди өзүнө каратып алганы жатат. Бирок анын түпкү максаты элге журтка адилет кызмат кылуу эмес, сени тактыңга алуу. Мен бул жөнүндө ишеничтүү адамдардан уктум. Ошондуктан ого өтөр күчөп, сага олуттуу душман боло элегинде аны өлтүрүп салгын. Каным, макул, мен сунушуңду ойлонуп көрөйүн, деп Исенкан коногун бөлмөсүнөн чыгарып жиберди. Коңурбайдын сөздөрү Исенканды аябай ойлонтуп койду. Божомолдорум туура чыгып жатат. Алмамбет эмнеге мынчалык адилеттүүлүк кылып жатат деп аябай шыкшыган элем. Менин оюмча, ал тактыма көз артып жатат. Ого өтөр күчөп кете элегинде анын тизигин тартып койбосом, өзүмө зыяны тийиши мүмкүн. Бирок мен бүт каканчымдын канымын. Ошондуктан Алмамбетти өзүм эмес, башкалардын колу менен жок кылайын. Ошондо мага эч кандай сөз тийбейт, эч ким мага каргыш айтпайт, деп ойлонду Исенкан. Коңурбайдан 2-3 күн өткөндөн кийин Исенканга Алмамбет кетип барды. Кан аны кабыл алууга ыраазылыгын бергенде Алмамбет кандын сарайына кирип, ага ийиле таазын кылды. Сүйлөөгө уруксат алып, Алмамбет сөзүн баштады. Каным, dedi Baatır, senin Koңурбай деген төбөлүң туура эмес иштерди кылып жатат. Ал 6000 жоокер топтоп алып, кыргыздарга каршы согушууга даярданууда. Туура, dedi Исенкан. Ал бул ишмердикти менин буйругум менен жасап жатат. Ооба, менин бул жөнүндө кабарым бар. Бирок бул чындыктын жарымы гана. Сен чындыктын калган жарымын билбейт окшойсуң. Эмнени? Коңурбай бул аскерлерди кыргыздарга каршы согушууга гана даярдабастан, ошол эле кезде элибизге зордуктон бул көрсөтүшүн дагы пайдаланып жатат. Кантип? Ал жанында кошуналар талаптанып, алардын жайыттарын, малдарын өзүнө тартып алууда. Сен аны тартипке чакырбасаң, баары нааразы болуп, элибиздин ынтымагы кетиши мүмкүн. Ошондойбу? Алып тур. Мен сөздөрүңдү ойлонуп көрөйүн. Сен азыр бара бер, деп ачуулуу көзүн чекчеткен Исенкан Алмамбетке ордодон чыгып кетүүгө уруксат берди. Сөздөрү канга таасир тийгизгенде сүйүнгөн Алмамбет Бейжиңдеги үйүнө барды. Исенкан сөздөрүмө ишенди окшойт. Кудай буйрса, ал Коңурбайга каршы чара көрүп, эли журтубуз арасындагы ынтымакты орнотот. Мен анын жообун алганча күтүп турайын деп ойлонгон Алмамбет үйүндө 7 күн жатты. Исенкандан эч кандай кабар болбогондуктан 8-күнү Алмамбет өзү Қан сарайга барып, кирүүгө уруксат сурады. Бирок
Esenkan аны кабыл алуудан баш тартты. Мен кандын жоогун 7 күн күттүм. Өзүнчө ойлонду Алмамбет. Эсенкан мени кабыл албай жатат. Балким ал кандайдыр бир чечимге келип, жайсаңдарына тиешелүү буйруктарды бергендир. Мен муну билбестен бул жерде бекер жата бербейин. Аскерлерим келгебизде калды. Кокусунан Коңгурбай же башкалар аларга чабуул кылып, мек кылып койбосун. Ошондуктан кайрадан үйгө барайын. Алмамбет сарайдан чыгып жатаркан үйүнө баратканда алдынан суйкалган бир сулуу кыз чыкты. Токтой туруңуз, Баатыр, деди кыз. Алмамбет ага таңдана карады. Бул сулуу кыз ким? Мен аны тааныбайм. Балким ал адашып башка бирөөгө окшоштур. Мени токтоткон окшойт деп ойлонду Баатыр. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.